Саламатсыңарбы балдар? Мен силер менен кездешкенге абдан кубанычтамын. Маанайыңар жакшыбы? Мен силерге жагымдуу маанай каалоо менен бирге турмуш тиричилик коопсуздугу сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы баарыңар көңүл бургула. Бүгүнкү сабактан биз төмөндөгүдөй максаттарды алабыз. Кабарлоо сигналдары боюнча маалыматтарды аласыңар. Кабарлоо сигналдарын угарыңар менен эмне кылуу керек экендигин билип аласыңар. Элестөөңөр, эске сактооңор, чыгармачыл ой жүгүртүүңөр, таанып билүүңөр калыптанат. Өзүңөргө өзүңөр сак болууга жана кам көрүүгө, сергектикке, ынтымактуулукка, бири-бириңерди сыйлоого, өз оюңарды эркин айтууга тарбияланасыңар. Баарыңар көңүл бургула. Баарыңар көңүл бургула сигналдары адам өзгөчө кырдаалдарда берилет. Бул маанилүү сигнал адамдарга келе жаткан кырсыктар жөнүндө, аламаттар жөнүндө кабар берет. Сирена сигналы адамдардын көңүлүн буруу максатында берилет. Өндүрүштүк гудок. Бул чоң фабрика, заводдордо, чоң мекеме ишканаларга келген кырсыктар болсо, ошодо ушул гудок берилет. Андан кийин автоунаалардын гудоктору аркылуу берилет балдар. Баарыңар көңүл бургула сигналын угар замат биринчи толук маалымат алуу үчүн үн алгыны жана сыналгыны жандыруу керек балдар. Экинчи, ал жактан толук маалымат берилет, эмне кылуу керек экендигин түшүндүрүшөт. Маалымат бир нече жолу кайталанылат балдар. Бул сигналдарды укканда балдар коркпоо, шашылбоо керек. Төртүнчү, ата-энеңерге камданууга жардам бергиле, сактануу чемоданчасын даярдагыла. Каждому помогут, службу трудную несут, всем помогут, всех спасут. Силерге сабак түшүнүктүү болдубу балдарым? Анда эмесе силерге мен тапшырма берейин. Бул маанилүү сигналдар эмне үчүн берилет экен? Кандай түрлөрү бар? Бул сигналдарды угаар замат эмне кылыш керек? Ушул суроолорго жооп бересиңер. Кайрадан силер менен кездешкенче саламатта калгыла балдар.